Акылы мыктап ойлонуп. Манасчылык ул өнөрү менен дүйнөгө таанылган таланттуу манасчы. Таңдайынан балтамган төкмө акын Сапарбек Касманбетовдун улуулугун барктап, талантын тааныбагандар аз. Чыгаан талант тууралуу замандаштары тарабынан кандай гана жылуу сөздөр айтылбады. Бул эскерүүлөрдүн бардыгы өмүрлүк жары Асангүл Абдыгулованын «Жашоомо сыйкырчыны берген экен» аттуу жаңы китепке киргизилди. Бул киши жөнүндө сөзсүз эскерүү деп жазыш керек эле. Балдарды жаз дейин десем, алар менчилеп жанында така жүргөн жок, көп нерсесин билбейт. Ана мен өзүм жазсам, мүмкүн өзүбүздүн ошол адеп турмуш кургандан баштап жазсам деп турсам эле, замандаштары белгилегендей расмий түрдө баатыр деп наам бербесе дагы, замандаштары баатырдай баркы бар, нарктуу маданият кызматкерлери деп баркташат деген сөзү бар экен. Ушу сонун сөздөрү бар экен. Баарын жазбасам да ушундай сөздөрдү да таштабашым керек экен дедим. Анан көптөгөн адамдардан неме келип атты, жанагы эмеге интернеттен бирден сүйлөм менен көңүл айткан материалдар, макалалар чыгып атты уда эле. Кудайга шүгүр 61 жыл чогуу жашадык. Дейсиң, ана бирок ошончо деле аянычтуу болот экен, ошо көп жашаган кишиники дале. Анан баягы Куран окутулуп кетип, антип сайын эле анан бош боло калганда жазып отуруп эле анан ушул жана пандемия башталганын билбей да калыптырмын. Бир маалда жазып бүттүк десек эле пандемияда карантиндебиз да. Эч ким чыкмай жок, кирмей жок, чыксаң эле ооруп калабыз деп эле анан жатып калдык. Анан биз тиги эмеде чет өлкөдө, Англияда көп жолу ар кайсы жылдарда жолугушуулар болуп жүрбөдүбү? Анан ал жер кайсы жерде эмне деп аталат? Кишилердин аттарын, англичандардын аттары мен туура жаза албайм. Анан ошону тиги Гүлнар эжең менен Акчолпондор билет да, анан алар алып ошолордун да эскерүүсүн киргизсин. Көп нерсеси ошол жакта өттү. Манас айтты эле, жолукту эле деп анан сынап көрсүн, карап көрүшсүн деп берсек, анан Гүлнара баарын редакциялай баштады. Анан момунуңар дагы кошкула дейт. Мен жазам. Чырары деген кызым компьютерге алып, ал текшерип, ал туура десе, анан Гүлнарага жиберебиз. Анан алар теге ошентип отуруп, кайра бизге жиберет. Биз кошуп калабыз. Ушинтишип отуруп, ошол 20 жылдын аягына чейин акырын компьютер менен байланышып, пикирлерибизди жазышып, оңдоп түзөп, коймул көп болуп кетти, алып салалы дейбиз. 600 нускада жарык көргөн бул эмгекте улуу манасчынын феномени мыкты ачылган. Баатырдан баркы кем эмес, барандуу адам туурасында баалуу ойлор камтылган. Мындагы тазалыгы ошо башатынан бери келаткан ошол манасчылыктын бир жышаны го деп мен түшүндүм да. Ошондуктан бул кишилер эрте табышкан экен. Эже мектептин директору болуш деген экен, ат башыда. Анан мектептин директору ал убакта чоң кызматта. Ал эми Сапарбек аксакал болсо ошол айга баш ийген мугалим экен. Анан ошол Кермакун деген партиялык уюмдун секретарыкө кайсы бир чогулуштан кечигип калыптыр. Анан ошол Асангүл эже өзүнүн күйөөсүнө сөгүш берип коюптур да. Мына ушунун өзү эле тиги көрсөтүп турат да, бул канчалык даражада баягы тартип сакталгандыгын, өзүнүн күйөөсүн ошондой сездентип коюп, жалпы коллективди башкаруунун бир чоң методикасы, педагогикалык методикасы көрүнүп турат да. Анан бул эже өкөнү кийинки кездерде мен Манас эл коому менен иштешип калдым да. Анан Сапарбек аксакал ушул жылыга 18 күндүк манас айтууда келип, манасчылардын башында отуруп, айтып сөзүн өзү манасты айтып баштап берип, анан жылыга улам жаңы жаш манасчылар келип, ошолорду угуп, кулагын төшөп, кимисинен манасчы чыгар экен, кимисинен манасчы чыкпайт болду экен, келечекте манасчы чыгыш балдар барбы деп ошону көзөмөлдөп, анан жылыга ошолорду акырын манасчылардын ичине кошуп, ушундай неметчү да. Үлгүлүү бир үй бүлө десе болот да. Баары ушул, баарыбыз булардан үйрөнсөк болот.
балдарга кандай мамиле кылыш керек, балдарды кандай чоңойтуш керек, балдарды кандай көтөрүш керек. Таланты менен адамгерчилиги айкалышкан алп инсанга буга чейин коомдук уюмдар тарабынан эл манасчысы жана залкар манасчы деген наамдар берилген болсо, бул ирет маркум манасчыга Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын окумуштуулар кеңешинин чечими менен ардактуу академик наамы ыйгарылды. Экинчи жарымында 21 кылымдын 20 жылында 5000 манасчылар бар азыр. Ошо 5000 манасчылардын эң ак сакалы дагы, эң укмушу дагы ошо Сапарбек агам болгон. Ал киши өзү куйма кулак адам болчу. Куйма кулактык жок болсо төкмакын боло албайт, төкмакын болбосо манасчы боло албайт. Манасты изилдегибиз келсе, ошо жакын жүргөн. Манасты түшүнүктүү тилге салып, жеткиликтүү кылып айтканы менен өзгөчөлөнгөн маркум манасчынын артында дараметтүү шакирттери менен эстүү уул кыздар калды. Алар барда улуу манасчынын экинчи өмүрү уланып, руханий мурасыбыз ар убакыт даңазалана берет дейт. Өмүр бою өмүрлүк жарына өбөк болуп келген жубайы Асангүл Абдыгулова. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Туу 24.